Бул Алтынай. Аны балдардын баары тааныйт. Ал Карек фестивалында Битик фильминде кыргыз тарыхын көрсөтүп, 1-орун алган. Жап оозуңду атаң сүйлөп жатканда. Армалуулар. Алтынай Талайбек кызы 15 жашта. Ал билимкана мектебинин 8-классынын окуучусу. 12 жашында режиссерлукка кызыккан Алтынай кыска метраждуу 3 тасманы жарата алган. Келечекте кесипкөй режиссер болууну каалаган жаш тасма жаратуучу жакында дал ушул эмгегинин аркасында Индияга аттанганы турат. В 2016 году вышел один фестиваль. 2016 жылы менин кыска метраждуу тасмам Карек аттуу кино сынагына катышкан эле. Ал жерден мыкты фильм, мыкты сценарист, мыкты режиссер сынактарын утуп алгам. Ошондон тарта достор менен кыска метраждуу тасмаларды тартып келе жатам. Азыркы тапта 3 тасмам бар. Ушул жылы да конкурска катышып жеңишке жетип Индияга жөнөп жатам. Бардык чыгымдарды уюштуруучулар көтөрө турган болушту. Мага ийгилик алып келген тасмам кичинекей демократия деп аталат. Спасибо нашей учитель, нашей директрисе. Демократия. Алтынай Талайбек кызы 12 жаштан 14 жаштын категория ичинде дүйнө жүзүндөгү эң мыкты кино деп аталды. Өспүрүмдүн акыркы тасмасы кичинекей демократия деп аталат. Ал жерден өлкөбүздүн демократияга болгон мамилесин, коомго адамдардын көз карашын чагылдырып бере алган. Бул тасманы досторум, мен курактуу өспүрүмдөр көрүп, азыртадан жакшы ойлонушса дейм деген Алтынай балдардын эл аралык кино фестивалында мыкты фильм номинациясына ээ болгон. Алтынайдын кылган ишин кош колдогон атасы сценарий жазууда көмөктөшкөн. Кызынын жаш кезинен жашоону камера артында караганына кубанганын жашыра албайт. Башында кино тартабыз деп ойлогон деле жокпуз. Алтынай өзү телевизор көрүп атып рекламасын көрүп алып, Карек фестивалын анан ошого катышпайлыкпы деп, анан ушундай кино тарта алабыз деп даже ой болгон жок. Анан тартып көрдүк, аракет кылдык. Баарыбызга да жагып атат, тааныштарыбыз, туугандарыбыз да баарыбыз колдойбуз деп фестивалга да катышып көрүп атышат. Кайсыл тармак болбосун ошол кесипти сүйгөн жаштар бар экени кубандырбай койбойт. Ал эми жаш режиссердун жолу байсалдуу болсун дейли. Мира Абдылдаева, Улан Сатыкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.